Бакыт Эргешевич, Кыргыз Турак жай коммуналдык союз жоюлуп кетти да. Жок. Ошолордун карыздары боюнча көмүр, мазут, электр энергия, ошолор боюнча бир маалымат берип койсунчу. Кандай кылып төлөйт, кандай кылып берет? Ушул боюнча азыр 34 муниципалдык мекеме ачылды. Ошол карыздардын баардыгы мекемелерге чачылды. Ошол азыр өткөндө биз совещание өткөздүк. Азыр ошол карыздардын кандай, кайсы жактан пайда болгонун ревизия кылып атышат. Эгерде ошол туура болгон болсо, мисалы чын эле карыз болгон болсо, Минфин аны карап чыгат дагы өзүнүн сунушун берет. Балким биз аны Минфин аркылуу, балким биз аны моюнга алабыз. Бирок азыр изилдесин. Анткени биз мына дайыма субсидия Токмок шаарына берип жүргөнбүз. Ревизия барды дагы, карап чыкты дагы, ошол төлөмдөр мына предоплата болуп чыгып калды. Ошон үчүн ар бир азыр 34 мекемени карап чыгат. Кайчан чыкты, айлыктын эсебиненби, же эмнеден чыкты деп, ошону ревизия чыккандан кийин анан кийин биз аны ушул боюнча чечим чыгарабыз. Кыргыз нефтегаздан алган мазуттун ким төлөп берет, качан төлөп берет, ошол боюнча да билип коюнчу. Кыргыз нефтегаз электроэнергия газга төлөнгөндүн баарын тең ошол эмеден Минфинден финансирование болгон, ошол акчадан төлөнүп келген, ошондон эле төлөнөт. Рахмат. Токой кызматы барбы жетекчиси? Токой кызматы жетекчиси. Бул МЧСке карайт. МЧС Жок, чакырылган эмес. Атак суроо бере берсеңиз болот. Сиз эми Токой жакшы түшүнбөйсүз да, билбейсиз да. Эми билген жооп берейин. Жок, ОЗУПга болгондо, даярдык болгондо сөзсүз Токой чарбасы келиш керек. Эмне үчүн дегенде Токой чарбасынын тегерегинде жашаган калкка бүгүнкү күндө көмүрдү жеткизүү боюнча. Эгерде көмүр кымбат боло турган болсо, Токой чарбанын тегерегинде жашаган элдер Токойду кыйып баштайт. Мен ошол боюнча суроо берейин деп атам. Кандай даярдык көрдүңүздөр? Анда сиз айтыңызчы, кандай даярдык көрдүңүздөр? Эмнеге кыйып баштамак эле? Айттым го, сиз түшүнбөйсүз дедим го мен. Урмат Мусулович, даярдык боюнча айтпайсызбы ошо? Системада даярдык 98% даярбыз азыр. Алмаз Акунжанович, Токой кызматынын башчысы дайындалганына бир айдан ашты окшойт, бирок бир дагы жогорку кеңештин жыйындарына келбей атат. Келип өзүнүн ОЗУПга болгон даярдыгын дагы ал дагы айтыш керек эле да. Жок да бүгүн. Макул эскалабыз, азыр жалпы система боюнча даярдык айтып атам го, өзгөчө кагдалдар министрлиги 98% кышка даярбыз. Чакырттык. Сиз койгон маселе эң туура, биз жол бербейбиз кыйганга. Ошол жактан баардыгын биз көмүр менен камсыз кылабыз ошо айылдарда. Бул туура айтасыз. Анткени эгерде көмүр барбай калса, анда ошол жерде айылдагы элдер тиги Токойго кирип кетет. Аны туура айтасыз. Аны биз көзөмөлгө алабыз аны.